Так, мекендештер, ассаламу алейкум такси жамааты, Москва, барлығы мені көріп отқандар. Туғандар, азыр жұмышқа шығып отам, кечінде, уже қараңғы деле түсіп қалып тұр. Бүгін иштеп силерге кичине контент қылып коюн. Жигиттер, последнее время өтө бошобой, вообще видеоге деле желание болбой, ошого видеолор кичине задержка менен чыгып атат. Бир аптада 10 күндө бери чыгып атат. Эми болушунча силерге тартып көрсөтө берейин жигиттер. Көп Кыргызстанда, башка жерде көргөндөр, шахат, жумуш кандай болуп атат, тез видео чыгарып тур, заказдарды көрөлүк дегендерге. Анан азыр көп Инстаграмга кирип кетип калганда, Инстаграмга кирип, мына YouTube'да эстен чыгарып койдум жигиттер. Ошондой. А Инстаграмда оңой экен да таш-таш 1 минут видео тартып койсун, а YouTube'га долгий тартасында 20 минут, 25 минут монтаж кылыш. Ошого жумушка чыгып атам. Бүгүн иштеле жигиттер. Кеттик. Бизде болса Camry жигиттер. Азыр заправканы кылып, айнектерди айтайын ачып койгом. Кичине свежий воздух кирсин деп, айнектерди ачып кичине тазалансын машинанын ичи. Ана телефонум жанып тур го. Жигиттер, азыр линияга чыгабыз, жумушту баштайбыз. Айнектер жабайын. Саат деле жигиттер мына. Кана, давай. 7-ден 59-дун 8 болуптур. 8-де жумушка чыгып атам. Жарым бак эле бензин куюп койдум туугандар, азыр 2000 сом бензинди коюп. Бүгүн Андрюхадан бирди алып алдым. Андрюханы урасың, жумушту баштайсың, жетим сон болуп кетет бар жок. Кеттик, анда биринчи заказды алайын, анан результатты силерге көрсөтөм. Силерге көрсөтүп кетейин. Мына Белес паркка келип калдым эле. Билесиңер, Белес паркта подключение, аренда машина, подвукуп, электронный путевка силерге бар жок. Кандай документ, Яндекста такси иштегендер, комфорт плюс, там короче, кандай проблема, экранда номерди калтырып коюм жигиттер. Анан Белес паркта иштесеңиздер, если подключение боюнча иштесеңиз 1% болот. 1% жигиттер. А если путевка электронный алып иштесеңиздер 2%. Жамаат, мына офисин көрсөтүп коюн силерге. Кеттик. Нерде туугандар? Мына келгенде эле силердин эмнеди чоңуз күтүп алат. Электронный путевой. Если ушул таксопаркта иштесеңиздер бесплатный. И еще бул таксопаркта подвукуп машина, аренда. Чоңуз айтып коюңчу, кандай машиналар бар дагы силерде свободный? Ооба, таксиде иштеген байкелер, эжелер келип бизден выкупка Атлас машинабызды, же Белдикс 50 максимальный комплектацияда или простой комплектацияда алсаңыздар болот. График работы, там остальное все по договору. Да, экранда номерди калтырып коебуз тууганда. Аренда и подвукуп, да? Да. Экранда номерди калтырып коебуз, таксопарк менен чогуу иштейиңиздер. 1% жигиттер. 1% электронный путевой менен 2%. Жазгыла, чалгыла. Ассаламу алейкум. Жетимдер экөө да бир эшиктен чыгат да, Жададым ушундайларданчы. Айтсаң деле пайдасы жок да. Экөө мына эшиктен чыгып атат да. 11 минут жигиттер. Самый короткий заказ. 485 сом. Конечно, ушундай заказдарды болуп турат жигиттер. Силерге баягы 2000-3000дик заказдар көрсөтө бербей, болгонун көрсөтөйүн. Мына заказ берилек. Только тариф комфорт плюс дебиз. Заказ издеп жүрсөм 3 километрден заказ берип атат го туугандар. 3 километр. Вообще долгий берип атат го. Неге? Az 3 километрге барам. 7,5 километрге таштайт экен. 1,70 менен алдым. 1,70 коэффициент менен. Центрде кичине коэффициент жанып калды. Заказ алып келдик. Дагы бир заказ. 10 минут 970 сом жигиттер. Вообще мощный. Центрден алдым да. Центрден. Так, эми центрге кайта айдайм го. Центрге айдайм кайта. Секин айда берейин. Кичине коэффициент бар жерге кирейин, анан линияга чыгам да.
içinde koeffitsient бар жерге тикейин. Ушундай заказдар болуп турса, туугандар, центрден баары жакшы берет да, комфорт плюс мененчи. Негедир центрден кымбат эсаптайт. Комфорт плюс менен. Ошо коэффициент менен алсаң вообще мощный болуп кетет. Клиент алып келдик жигиттер. 25 минут. 1892 сом дейт. Жакшы. 25 минутта нормальный сені болды ғой, но біз любелестебиз. Бул жакта көбү гадектер жашайт. Комфорт плюс заказ бербейт бул жакта. Короче, Шереметов заказ кырмап алдым жигиттер. Комфорт плюс менен 1.20 коэффициент, 47 километр, 43 минут дейт. Саат деле 11 болуп атат туугандар. 11 болуп атат. Жакшы заказ болду. Жакшы заказ болду жигиттер. 1.20 мен коэффициентке успеть кылам да Шереметке. Эң кызыгы клиент чыкпай атат го. Оплата по карте. Так, жигиттер, Шереметке келип калдык. Шереметте жинди коэффициент жанып атат го, успеть кыламбы? Шереметке келип калдым жигиттер. Вай. Бомбой девушканы алып келдим. Баягы духыйсы бар го. Өтө мощный экен да духыйсы. Блин, такой приятный духы экен. Просто от него 42 минут. Бул эми завиште билбейсизби? 2072 сом жигиттер. Эми өчүрүккө турайлы, а? Өтө приятный кыз экен да, өтө приятный. Bunday кызды мен көрбөйтем. Ана мына өтө сууну жыттанат экен да. Блин, мен келтам ушундай. Жигиттер, Шереметтен дагы заказды алдык. Мына 50 километр 40 минут дейт. Как раз Внуково жакка, ана Внуково. Поверните направо, а затем поверните направо. Өчүрчү, ана Внуководан кетебиз го дейм. Дагы Внуково кирем аэропортко. Өзү бир күндө бир жолу аэропортко барып турбасам касал болуп калам да. Бир күндө бир жолу барбасам касал болуп калам. Мен таблеткам да. Не, зависит болбой атат. Проблема с интернетом дейт го. Смысле? Так. Азыр биз кайсы жакка жүрөт экенбиз? Так. 2.20 мен берди туугандар ушул заказдычы. 2.20 мен. Мына карагыла вообще тупит этип атат да. Энден дурайын. Ушинтип нерв кылат да Яндекс. До свидания.
ничего не забыла. Ничего нету. Что можешь забыть? Бля, ушундайым сасып атат жетим. Айнектерди ачайын. Өтө жестко сасып атат жигиттер. Короче, заказды алып келдим мына баякында мына. Заказ завыште туруп 850 сомдон 621 сом калыптыр. Еще 300 сом для собаки алдым. Указать этпептир да? Яндекс приложенияга. Ошого 300 сом дополнительно алдым. Ичи бөлүп калыптыр, жетим ушундайм ичеби. Эркек болсо деле майли. Аял киши ушунча ичеби дейм да. Айнектерди ачып койдум азыр, полный. Тугандар, ачпай койду жетим. Мынабы. Мына. Короче, вы недавно получили приоритет, вам вернули. Ошонтип кайтарбады, жетим өлдү бул жагы эми. 1 саат эми жүрөм да бекерлейм. Соң укташ керек азыр. Мына внукова кеттим азыр. Кичине эле экен. Саат 2 болду. 2 заказ 2111 сом. 2 заказ. Блин, ушул видео тартып атканда ушул жетпей атат эми. Тинч эле иштеп аттым эле да. Неге мындай болот? Не кылсам эми внуковада дам эле жатам бе 1 саат. Короче, тугандар, внуковадабыз. Чайхана внукова 1 саат блок кылган жерде мен чайды заказ кылып десе торт менен өзүм ката кылбай атам. Чайды ичип, анан 1 саат эс алып туруп жумушка чыгабыз да. Эми эмне кылабыз эми? Блок кылып койду да. Приоритет түшүп кетти. Айла жок тугандар. Эми ушуда бар экен деп эсендер. Десерт менен чайды мощныйсын заказ кылып коюп отурам. Та внуковадан деле заказды берди ат жигиттер. Ошо болчу активности дагы кайтарып берди, но саат деле 5 болуп кетти жигиттер. Короче, бул жагы өлдү. Geldim keng Moskva şarına, keremetsin kereksin sen barına. Kimdirigi bakıt berdin aşpagınne, kebirinin kaldın okşuyt karına. Kimdirigi bakıt berdin aşpagınne, kebirinin kaldın okşuyt karına. O Moskva gündüm sağa yabay, iştep жүрüm мысық суға қарабай. О келерін көз қырынан қараша. Внуковадан алып келдим жигиттер. 28 минут. 1824 сом. Мага Шереметке заказ берди го. Нагарагыла. 1.21 менен. Короче, только аэропорт болот экен да бүгүн деле. Только аэропорт болот экен да жигиттер. Азыр эртең менен не стоит уже. Азыр барам, ушуну таштайм да сразу кайтам. Шереметте отурбайм жигиттер. Заказ күтүп отуруп калам болбосо. Эртең менен заказ жок да.
Заказ болбойт эртемен. Короче, бүгүн ушундай күн болду жигиттер. Приоритет өлдү. Приоритетти түшүрүп, Внуково 2,5 сааттай 3 сааттай жаттым да, короче, ошол жерде. Чай içtim, телефон чукудум, тияк кылгынча 3 саат өтүп кетти. Өлдү да. 3 саат, 3 саатты канча иштеп берет элем. Саатына 1000ден иштегенде да 3000 иштеп коет элем. 3000 иштеп коет элем. Эмне кылам, эми айла жок да. Эми өзү бая чыкканда эле айттым эле. Заказ тандабайм, бергени алам деп, анан кичине иштегенден кийин эле заказды тандап каласың го. Не кылайлы? Короче, общий сумма 9000 иштеппин. Az Шереметке барсам 10.000 болот. Дай кичине иштесем 12, 13, 14 иштеш керек да. Болот, нормальный. 10.000 деле жаман сумма эмес, 10.000. Таза. Чистыми 10 тысяч. Шереметовге да келип калдык. 26 минут. Короче, 26 минут 1600. 1600. Мыналар не кетет? Не кылсам туугандар, Шереметтен айдайм. Пустойлы айда берейин ба? Мына карагыла, центрде кеф жанып атат. Ох, центрде кеф жанып атат. Мен болсо Шереметте жүрөм. Короче, парковка бар го. Биринчи парковка полный зынк таксилер жигиттер. Место жок, такси парковка. Блин, бардыгы таксилер келип алып уктап атат дейм да. Уктап атат дейм. Погодадан карагыла, погода мощный го. Мощный го, жигиттер карагыла. Мына булуттар жакан го. Бензинди деле поезд келип атат. Шахажан бензин куй деп атат да. Бул жагы. Курс агачты деп атат да. Шаха болбогон видеолор татып атасың. Шаха видеолорум кашка болуп кетат дегендерге жигиттер, ассаламу алейкум. Кече 12.000 сомдо иштедим. До конца иштей албай калдым. Потому что братишкам келген, родной братишкам Москвага келген, Новосибирден жүрөт эле. Азыр братишкамга үйрөтүп атам Москваны полный иштешти. Короче, тияк братишкам айдап жүрөт машинаны. Ошого кече видео до конца тартып албай калдым туугандар. Болушунча видеоду көрүп туруп, болушунча тартып атам силерге. Ушундай, бардыгыңарга ассаламу алейкум. Видео жаккан болсо лайктан басып, комментарий жазып, каналга катталып койгула туугандар. Кийинки видеолорду күтүп калгыла, интересный видео тартабыз. Ассаламу алейкум. Москвада машина арендаga издеп аткан болсоңуздар, бизди таксопарк рулүндөн алсаңыздар болот. Таксопаркта жигиттер 3000 чейин машиналар бар. Эконом машина, бизнеске, комфорт плюс комфорт, китайский, корейский, любой машина алсаңыздар болот. Жигиттер таксопаркта 1 ай мощный скидка кылып берет, если шахадан келдим десеңиздер. Анан жигиттер дагы бир условиясы бар. Күнүнө 100 сомдон алат, күнүнө 100 сомдон. Ал деген каскага алат, машинаны авария кылып, миллиондук машина авария болуп кетти, 50 000 бересиң, кутулуп кетесиң. Ошол жакшы условия. Эми, конечно, эч ким авария болбосун, этияттап авария айдагыла, просто мен силерге аны айтып өтүп кетип атам жигиттер. Жакшы, эми ишенбейт да машинада жүрөбүз, эч ким билбейт. Машинаны түрүнөн бар жигиттер. Барасыңар, ат шаха дейсиңер, 1 ай силерге мощный скидка кылып берет, иштейсиңер. Ассаламу алейкум. Биз видеоду баштайлы.